бул жерде аялдар үчүн татаалдык келип калат. Аялдар дайыма андай ар бир агитатор 1000 агитаторго акча төлөгөнгө шарты жок да менин оюмча. Бул жерде аялдардын укугу чектелип калып атпайбы? Көпчүлүк айткандай эле бул мыйзамды өзгөртүүгө алып келишке эмне себеп болду? Анан экинчиден ушу мыйзам автору ким? Айтып коюңузчу. Мен таң калып атам да мыйзам авторлору жогорку кеңештен чыгып атканыначы. Жок, мыйзамдын авторлору жазылып турбайбы, Камила Абдыразаковна? Жок, бир топ идеяны ким көтөрдү да? Кимдер бирөө көтөрдү да? Кеңештин Барыңар тура калып эле, чогуу отура калып эле чогуу жаза калганыңар жок да? Ким идеяны ким берди силерге? Ошол жердеги авторлор бардыгы. Жок. Мен канааттанбайм бул жоопко. Эл наразы болду бул мыйзамга, действующий мыйзамга, кыймылдагы. Айтыңызчы, бир жерин айтыңызчы мына. Же тиги шайлоо комиссиясына берейинчи. Эмнеси менен жакпай атат азыркы кыймылдагы аракеттеги мыйзам? Камила Абдыразаковна, биз азыр Борбордук шайлоо комиссиясы бул жагынан кемчилиги бар, кемчилиги жок деп айта албайбыз. Жок, бирдемге себеп болуш керек да мыйзам өзгөрүүгө. Бизге азыр заключение түшкөн, биз азыр иштеп жатабыз бул долбоордун үстүндө. Кийинки жумадан кат түрүндө өзүбүздүн сунуштарыбызды ошол бизде Борбордук шайлоо комиссиясында ведомстволор аралык жумушчу тобу бар. Ал жерде ар бир фракциядан өкүлчүлүктөр бар, депутаттар, ошолор менен кошо иштешип өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Анан эми талкууга катышканга ыргасып болуп атамын чынында мен дагы. Президент указ менен жаштардын жаш өзгөчөлүгүн 35 жаш деп белгилеген, Алмаз мырза. 35 жаш деп. Сизге берип атам, президенттин өкүлү катары. Эмгек кодексине ылайыктуу норманы айтып атасыз да? Жашты 35 жаштан жаштарды атайын жаш өзгөчөлүгүнө тиги белгилеп 35 жашка чейин жаштар деп эсептелинет. Ооба, туура айтасыз. Жок, указ эмес, илгери трудовой кодекс болчу 35 жашка чыккандан кийин баягы орусча айтканда не молодой деп айтылат да, анан то есть молодой деп 35 жаштан кийинки уже мындай не молодой мужчина деп молодой женщина айтылат да, орто жаш. Мыногу кыймылдагы мыйзамда Улам Эрдибаев 25 жашка толгон деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай ушуга? Шайлоого катышууга? Мен толук кошулам. Ошон үчүн биз ушул мыйзамды алып чыктык. Мен айтар элем, кеминде мамлекеттик кызматта 5 жыл стажы болуш керек да. Буга кандай пикириңиз? Сунушуңузду бериңиздер. Анан 35 жаш деп бериш керек да. Ичине такшалгандар. Сунушуңуздарды бериңиздер, Камила Абдыразаковна. Анан мыногу жерде дагы мыногу агитаторларды 1000ге чейин деп атасыңар, бул мындай мыйзамдуу түрдө подкуп да бул. Агитаторду 1000 дегенчи. Мына мисалы акчалуу киши келет дагы 1000 агитаторго айлык бердим деп туруп, айлыкты төлөп коет. Элге канча кызмат кылган киши калып эле ошол 1000ди сатып алып туруп эле шайлоого келе берет. Бул экинчи сторонасы бар. Экинчи, мисалы мен мыногу шайлоодо мен бир агитаторду алганым жок. Эгер элге иштесең, эл сени колдосо, ар бир үй сага агитатор болуп бериш керек да. Таптакыр эле агитаторду алып салбайлыбы? Кандай дейсиз? Эми Камила Абдыразаковна, эми сиз бир топ чоң кызматтарда иштегенсиз, элге таанымал саясатчысыз, депутатсыз. А бирок жаңыдан ушул саясатка аралашабыз, элге таанылабыз деген биздин жарандарыбыз да бар да, алардын дагы мүмкүнчүлүгүн чектебешибиз керек да, Камила Абдыразаковна. Мисалы сизди тааныса, балким эртең башка талапкерди тааныбайт да, ошон үчүн ал өзүнүн программасын, өзүн элге таанытуу боюнча ошол өздөрүнүн үгүтчүлөр аркылуу элге жеткизет өзүнүн оюн. Жок, бул жерде чектөө эмес. Бул жерде кенен эле коюп, ар бир үй агитатор кааласа болуп бере берсин да. Бул жерде аялдар үчүн татаалдык келип калат. Аялдар дайыма андай ар бир агитатор 1000 агитаторго акча төлөгөнгө шарты жок да менин оюмча. Бул жерде аялдардын укугу чектелип калып атпайбы? Жок, аялдардын укугу абсолюттук түрдө чектелген жок, Камила Абдыразаковна. Мына бүгүнкү күнү биздин парламентте мына 19 адашпасам 20 аял отурасыздар. Бирок биз аталган мыйзам долбоору менен гарантированно 30 округтан бирден аял келет деп 30га чыгарып атпайбызбы? Демек бул жерде аялдарды мындайынча айтканда тескерисинче колдоп, мүмкүн болушунча бул жерге алып келүү боюнча аталган мыйзам долбоору шарт түзөт. Мен макул эмесмин. Мен өзүм пикиримди айтып атам. Анан жанагы сиздер кайра шайлоо тиги
болбойт, ирети менен кийинки кезекте турган келе берет дейт. Бул абсурд да. Жеңилип атпайбы экинчи турган киши? Ай, мыйзамдын логикасын карагыла. Биринчи утту, ал жеңди да. Экинчи жеңилди да. Анан кайра тиги башка кызматка кетсе, экинчи келе берет деген бул абсурд да. Бул туура эмес логика болуп калат. Анан бизде аябай интрига күчтүү. Ал 10 жылдык, 30 жылдык маселелерин чукуу, анан кийин тиги келгенге аракет кылат. Мына бул жерде коллегалар да айтып атат, бул коркунуч бар. Ошон үчүн эл кимди көп добуш менен шайлады, ал Андан кийин бул жерде айтылып атпайбы жогоруда сиз айткандай Камил Абдыразаковна кийинки талапкер болуп тургандар кандидатты иштетпейт депчи, мындайча айтканда депутат болуп келгенде. Эгерде депутат таза жеңсе, эгерде депутат аркасы таза болсо, эгерде депутат шайлоого коррупцияга жол бербей таза элдин колдоосу менен келген болсо, эмнеден коркот? Эч нерседен коркпош да. Биринчи микрофон. Мен оюм жыйынтыктап коеюн, албетте бул коркуу эмес. Бул жерде логикага биз таянышыбыз керек да. Жеңүүчү, анан жеңгенди билиш керек, жеңилген да жеңилгенди билиш керек да. Бул жерде логика такыр мындай нонсенс болуп атат да. Жеңилген киши кайра кийин келе берет деген бул болбой калат, анда шайлоо эмес да булчу. Анан мен экинчиден могу көп мандаттуу деп атап атканыңарга бул жана Марлен Абдрахманович айтып атат, тигем албетте шайлоо системасын биз абдан жакшы билебиз, 3 түрү бар экенин. Дүйнөлүк практикада партиялар ирилешип, кайра партиялык системаны күчөндүрүп атат да. Биз артка кетип атпайбызбы? Партиялык системаны жок, жөн эле өзүбүз алдап атабыз. Жанагы партиядан мынча киши, бул партияныга жаназасын окуп коебуз. Могу мыйзам өтүп кете турган болсочу, партия жок болот Кыргызстанда. Бир мандаттуу деп коюш керек. Бир мандаттуу эле болуп калып атат. Маңызы. Атын ар кандай кылып шөкөттөп атасыңар, бирок маңызы келип туруп бул бир мандаттуу болуп калат. Эгерде бир шайлоочу бир адамга добуш берсе, эгерде бир шайлоочу округтан 3 киши деп атасыңар, үчөөүнө добуш берсе, ошондо көп мандаттуу деп маңызы туура келип атат да. Ар кандай мындай маселенин маңызын карашыбыз керек. Маңызы оюнча бул бир мандаттуу эле болуп калып атат, Улан Бердибаевич. Ошон үчүн ушуну дагы бир сыйра ойлонгулачы. Анан ошол ким автор болсо, мен авторго да кайрылат элем да, идеянын авторуна. Бир шайлоочу үчөөгө добуш бериш керек. Эгер көп мандаттуу деп аталып аткан жерде. Биз логиканы карайлы да, логикага маани берели. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымовичке берилет.